Чүйдөн Аламедин райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шек саналып жаткан Санжар Сапарбековдун соту уланууда. Бул тууралуу жактоочулардын бири билдирди. 1-сентябрдагы өткөн сот отурумунда күбөлөр суралган. 7-февралда шектүү Санжар Сапарбековго кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен айып тагылган. Ал тагылган күнөөлөрдү мойнуна албай келет. Сапарбеков былтыр ноябрь айында кармалып Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен номер 1-тергөө абагына камакалынган. Айрым маалыматтарга караганда ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын бири болгон. Медет Садыркулов эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору, Сергей Шлепченко жана айдоочусу Кубат Сулайманов 2009-жылы 13-мартта табышмактуу жагдайда каза болгон. Алардын сөөгү чүйдөн өрттөнгөн машинадан табылган. Ошол кездеги бийлик бул окуяны авто кырсык катары сыпаттаган. 2010-жылы апрель инкылабынан кийин Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу кайра кылмыш иши козголуп, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин инеси Жаныш Бакиевге бул иштин башында турган буйрук берген деген айып коюлган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында 2011-жылы мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын милициянын жана чек ара кызматынын жогорку деңгээлдеги жана катардагы 17 кызматкери жоопко тартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Соцсервис мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси мамлекеттик органдарды санариптештирүүдөгү кымырылган каражаттарга шектелип кармалганын маалымдады. Басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык Санарип Кыргызстан 2019-2023 долбоорун ишке ашырууда Соцсервис мамлекеттик ишканасы Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, Саламаттыкты сактоо министрлиги, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Билим берүү жана илим министрлигине санариптештирүү системасын түзүү үчүн 101 миллион 900 миң сом бөлүнгөн. Соцсервис мамлекеттик ишканасынын директорунун жана министрлердин жооптуу кызматкерлеринин кылмыштуу аракеттеринин натыйжасында республиканын казынасына 38 миллион 740 миң сом зыян келтирген. Санариптештирүү бүгүнкү күнгө чейин ишке ашырылган эмес деп айтылат маалыматта. Учурда кармалган шектүү атайын кызматтын тергөө абагына кармалып иликтөө амалдары жүрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев Билим берүү жана илим министрлиги дипломдору жасалма деп шек саналып жаткан депутаттар тууралуу маалыматтарды жөнөтө электигин маалымдады. Анын айтымында аталган мекемеге апрель айында кат жөнөтүлгөн, бирок эмдигиче жообу келе элек. Ушул жылдын апрель айында Улуттук коопсуздук комитети жогорку кеңештеги Ата жұрт Кыргызстан фракциясынан депутат Фархат Исмаилов менен Альянстан депутаты Фархатбек Алимжановдун жогорку билими тууралуу документтери жасалма болуп чыкканы тууралуу БШКга маалымат бергенин билдирген. Боршайком атайын кызмат жөнөткөн материалдарды тиешелүү мекеме органдары менен чогуу карап чыккандан кийин мыйзамга жараша чечим чыгарын кабарлаган. Билим берүү министрлиги материалдар эмнеге жөнөтүлө электиги тууралуу азырынча комментарий бере элек. Парламенттин сайтындагы маалыматка ылайык Исмаилов Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетти жана юридикалык академияны аяктаган. Ал эми Алимжанов болсо жогорку билимди алгач Ош мамлекеттик университетинде, андан кийин президентке караштуу башкаруу академиясында алган. Дипломдору жасалма деп шек саналып жаткан депутаттар дипломдору жасалма экендиги төгүндөгөн. Өткөн айда Билим берүү жана илим министрлигинин комиссиясы экс-депутат Рыскелди Монбековдун диплому жараксыз деп тапкан. Саясатчы эки диплому бар экендигин айтып келет. Эл өкүлү 2020-жылы октябрь айындагы башаламандык учурунда анын парламенттик иш бөлмөсүнөн дипломатиялык паспорту менен 2003-жылы алган диплому уурдалып кеткендигин айткан. БШК жыл башында Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутат Орозайым Нарматованын диплому жасалма деген негизде анын мандатынан ажыраткан. Экс-депутат муну саясий куугунтук катары сыпаттаган. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасынын жаңы имаратынын курулушунун башталышына президент Садыр Жапаров катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Президент Жапаров балдар үчүн заманбап жогорку технологиялык медициналык жабдуулар менен жаңы оорукана 2025-жылга чейин курулуп бүтөөрүн билдирген. 4 кабаттуу хирургиялык имараттын курулушу Сауд өнүктүрүү фондунун жеңилдетилген насыясынын эсебинен салынып жатат. Бирок курулушка алына турган насыянын суммасы айтылган жок. 2016-жылдары оорукана жаңы имарат салуу үчүн Сауд өнүктүрүү фонду 1% үстөк менен 30 миллион доллар жеңилдетилген насыя берилерин кабарлаган. Өлкөдө балдар үчүн тез жардам ооруканасы жалгыз Бишкек шаарында гана бар. Ал Совет доорунда курулуп эскилиги жеткен. Бул жай балдарга күнү түнү медициналык жардам көрсөткөн жалгыз көп тармактуу оорукана болуп саналат. Зарплата, что вы подняли. Сизге чоң рахмат, ошого көп специалисттер
токтоп калышты да. Мурун абдан көп кетип атышты эле. Ошо сиз мындай волевой эме решенияларга чоң рахмат сизге. Реаниматологдор 20 миңдей алып атышат. Колуңузга тийиби. Ооба. Мурдачы. Мында 12-13 миң. Колго тийген 20 миң. Да, 20-22, ушу 24 күн мындай да. Колдан келсе Жана дагы саасына. чыдап туруп. Sizce rahmat çoğun. Koldoyuz sizde. Varız. Ata-annelerin batası sizge değil. Çoğun rahmat. Ata-anneler abdan razı oluyorlar. Şunday больница buluyorlar. Мекенибиздин күчтүү болушу, өсүп өнүшү дал ушул өсүп келе жаткан муундун чың ден соолугуна болушунан, сак саламаттыгынан түздөн түз көз каранды. 2026 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү программасы сергек жашоо мүнөзүн камсыз кылууга, ден соолукту чыңдоого, анын ичинде балдардын ооруларынын негизги себептерин алдын алуу менен оорулардын көрсөткүчүн төмөндөтүүгө багытталган. Мына бүгүнкү биз жер пайын түптөп жаткан Бишкек шаарындагы балдардын тез жардам ооруканасынын жаңы имаратынын курулушу сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүдө маанилүү аспект болуп саналат деп ишенем. Балдардын саламаттыгы улуттун келечеги жана мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги кепилдиги экенин дагы бир жолу баса белгилегим келет. Президент Садыр Жапаров 2022-2027 жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү улуттук программаны бекитүү тууралуу жарлыкка кол койду. Улуттук нарк элдин руханий маданиятынын курамдык бөлүгү, ал өзгөчө идеялардын жана туруктуу элдик эрежелердин негизинде калыптанат. Алар элдин маданиятынын негизин түзүүчүсү фактор болуп саналат. Анткени эзелки замандан баштап муундан муунга өтүп келген. Улуттук нарк ааламдашуу менен санариптештирүүгө карабастан кадыр-баркты жана ар намысты, айкөлдүктү, адилеттүүлүктү, абийирди, боорукердикти сактаган, талыкпай эмгектенген көчмөн жоокердин улуу мыйзамы деп айтылат.